Ушул этажүлөрдөн чыгып аткан ажаткананын суусу төп-түз барып Нарын дарыясына кошулат. Ташкөмүр шаарынын 15 миңден ашуун калкы канализация суусу төз куюлган Нарын дарыясынан суу ичет. Алардын ден соолугуна кооптулук жараткан суу санитардык, экологиялык талапка жооп бербейт. Андан сырткары шаар ичинде калк үчүн бир күндө 2 саат гана суу берилет. Бул маселе Ташкөмүр шаарынын эң негизги көйгөйүнүн бири. Бул биз ичип аткан суу таза суу эмес да. Таза суу эмес. Кечил болбосун Нарындын суунан ичип атабыз. Бул түз эле Нарындан тазаланбай тартылып берет. Бул мына өзүңөр көрүп турасыңар, саркынды сууларды ичип атабыз. Саркынды сууларды. Бизге таза суу болсун, башка тоодон таза суу тартып берсин. Анын баш келгенсип мына ушул шаардын өзүндө этаж үйлөрдөн чыккан саркынды суулар барып Нарынга куят. Аны этегинен жогору айдап берет, кайда. Мына ушул сууну ичип атабыз. Суу жылдан жылга адамдарда оорулар көбөйүп атат. Инсульт көбөйүп атат, сакыр көбөйүп атат. Ташкөмүр шаарынын санэпид көзөмөлдөө борборуда эл колдонгон суу өтө кооптуу экенин айтат. Алар жарандарды сууну сөзсүз кайнатып ичүүгө чакырып келет. Адистер өткөн жылы 299 ирет сууга текшерүү жүргүзүшкөн. Анын ичинен 27 жолкусунун жыйынтыгы талапка ылайык эмес деп табылган. Абалды жөнгө салууга жергиликтүү бийликтин дарамети жетпейт. Мындан улам көп жылдардан бери бул маселе үстүндө ар тарапка кайрылып келишет. Азыр биздин шаардын канализациясын айтып кетишти го азыр маселе. Өтө оор, сайыс таркагандайын заводдун балансында турган ачысын сооружение бар эле, 9000 куб сутка тазалап чыккан саркынды сууларды тазалаган. Азыр ошол бузулуп иштен чыкканына байланыштуу шаардын акыбалы өтө оор. Бул шаарда чечиле турган маселе эмес. Себеби шаардын бюджети болгону 100 миллиондон арак бераганда болот. А бизге жарым жок дегенде бир 500 миллиондон кем эмес акча керек экен ошо ачысын сооружение канализацияны кайра калыбына келтириш үчүн. Действительно акыбал оор. Бүгүн президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн кезектеги жыйыны Ташкөмүр шаарында уланып, анда жогорудагы маселеден сырткары жер көйгөйү, дарыгерлердин жетишсиздиги, кенге байланышкан чырлар, жеке маселелер айтылды. Шаар мэринин иш аракетине да бир топ сын пикирлер билдирилди. Бизде шаардын мэри приемга барсам, ушунда аял кишиби, бул карындашпы, эжеби, байыбы копол мамиле жасайт. Же жалган айтып атамбы? Шаарыбызда шайыр апалар деген энелердин тобу жок эле. Ошону тытынып жүрүп мен быйыл топ түзүп, анан форма боюнча жардам берем деп, ошого проект смета түзүп кирсем да, ошол убакача кагып секип карабайт, көңүл бурбайт. Тартиби боюнча башка ошол кабыл албаган боюнча биз карап чыгабыз. Экинчи маселеңиз боюнча шайыр апалар тобу боюнча форма жок деп атасыз. Сиз мага азыр кат жүзүндө бериңиз, мен ушу форманы мен тиктирип берейин сизге. Шайыр апаларга. Шаарга караган 5 айылдын элинин талабы бүгүн да трибунада көтөрүлдү. Алар Ташкөмүр шаарынын курамынан чыгарып, Нокен аймагына кошуп берүүнү суранышты. Анткени бул айылдар Нокенге чектеш, дыйканчылыкка да ыңгайлуу. Бул жаатта шаар бийлигинен колдоо болбой келгенин билдиришти. Учурда аталган маселе жогорку трибунада каралып жатканы маалымдалды. Ташкөмүр бизди эмнеге талашып атат билбеймин. Мисалы үчүн биз жер айдайбыз, жер менен иш кылабыз да балам. Жерге жардам кылбайт, үрөңгө жардам кылбайт, дарыга жардам кылбайт. Балдарыбыз болсо 4-5 балалуу балдарыбыз пасоя албайт. Элдин көйгөйүн жеринен уккан облус башчысы тийиштүүлөргө тапшырма берди. Жарандар тарабынан берилген ар бир суроонун чечилүүсүн көзөмөлгө алаарын убадалады. Ал эми таза суу көйгөйү боюнча буларга токтолду. Европейский банк, өнүктүрүү банк менен Европа өнүктүрүү банкы аркылуу 3 миллион 900 евролук проект өткөн. Тендерден өтүп бүгүнкү күндө азыр жакын арада иш баштайт бул боюнча. Таза суу, Ташкөмүрдүн таза суусу боюнча. Бул биринчи этап, экинчи этап боюнча канализациясы бул Европейский банк боюнча. Ташкөмүр шаарынын быйылкы бюджети 106 миллион сомду түзөт. 44 миңден ашуун калк жашайт. Бүгүнкү жыйынга 400дөн ашуун эл келген. Дал ушундай эл көйгөйү айтылган жыйын эртең Майлуу шаарында улантылат. Мүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Ташкөмүр шаары.